Лейлек районунун алыскы чек аралаш аймактарында жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүк бөлүгү мал жандык кармоо менен күн кечирип келет. Айылдарда кечкисин короолордон, күндүзү жайыттарда карышкыр, чөө бөрүлөрдүн мал жандыга кол салуусу жергиликтүү тургундарды түйшүккө салып келген. Эми мынтип мергенчилер тарабынан бул көйгөй чечилип олтурат. Карышкыр, чөө бөлтүрүктөрдү атып мергенчилер өтө жакшы кызматтарды жасашты. Быйылкы жылы биздин Лейлек районунда 31 чоң карышкыр, 15 чөө, 12 баш бөлтүрүк атылып, өкмөтүбүз тарабынан 224 миң сомдук сыйлык акы мергенчилерге төлөнүп берилди. Азыркы көрсөтүлүп аткан терилер бул бир ай, 1,5 ай ичиндеги атылган терилер. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан карышкырлар жана чөөлөр менен күрөшүп, аларды жөнгө салуу боюнча атайын өкмөттүн токтомунун негизинде жоболор бекитилип, мергенчилер үчүн бир топ тапшырмалар коюлган. Бул аракет жобонун негизинде ишке ашкан. Мергенчилерге өкмөт тарабынан 224 миң өлчөмүндө акча каражаты сыйакы катары төлөнүп берилди. Лейлек районунда бүгүнкү күнгө чейин 60га жакын карышкыр, чөө бөрү, ошондой эле бөлтүрүктөр атылып жок болду. Бүгүнкү күндө мына мергенчилер тарабынан аларга 200 миңден ашык сыйакы төлөнүп берилди. Ошондой эле карышкырга 6 миң сомдон, чөө бөрүгө 2 миң сомдон, ал эми бөлтүрүктөргө 1,5 миң, бөлтүрүктөргө 2 миң сомдон сыйакы берилди. Кудай буюрса, бул боюнча Лейлек районунда ар бир айыл өкмөттөрүндө иш-чаралар уюштурулуп, бул боюнча иштер жүргүзүлөт. Жалпысынан Лейлек районунун аймагында 60тан ашуун мергенчи айыл аймактар боюнча иш алып барат. Кыштын ызгардуу суугуна карабастан жырткыч жаныбарлар менен күрөшүүдө мергенчилердин эмгеги опултуудой. Анткени алардын аракети артында бир топ карышкырлардын саны кыскарган. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.